президент болсам, birinci günü 3 ukaz çıkar. Oşol ukaz Kırgızstan'a 20 milyar so'm keladi. Birinci Turdaxun Usmanoviç birinci sekreter olup жүргенде 2 telegram qaytarчы. Azırkı prezidentті 400 telegram qaytarады. Azırkı prezidentin canı Usmanoviç'in canından 200 есе таптуу экен. Ой, көрдүңөр го, президентти кууп түшүш үчүн 2 машина таш керек. Анан ошону көрүп туруп, bir divizия менен кайтарган кереги барбы? Улуттук гвардиядан bir взвод чечти. Экинчи парламентти сындап атасыңар, бизге 780 миллион сом бюджет кетет 10 жылдан бери. Президентке 1 миллиард 450 миллион сом, охранасына 400 миллион сом, bir президентти багуу үчүн 360 депутаттын акчасы кетет. Билип алыңыздар. Экинчи, бүгүн биздин президенттин 17 резиденциясы, саунасы, кымызканасы, арыканасы, лыжный базасы, кыялда дүкөнү бар. 21 кылымда, 21-кылымда президенттик администрация соода менен алек бар. 200 камак бар, ошону президенттин аппараттын жетекчиси күмүсүн. Жеке менчик менен мамлекеттик менчиктин айырмасы ушундан билсеңиздер, Нариман Тулеевдин дүкөнү бар болчу. Өзү ээ болуп турганда жылына 80 миллион сом аренда плата чогулчу. 5 жылдан бери мамлекет чогултат, жылына 5 миллион чогултат. 75 миллиону чиновниктерге чөнтөккө кетет. 5 жылда эсептесеңиз 300 миллион сом bir дүкөндөн кетип атпайбы? Экинчи, президент резиденциясы болбойт. 17 резиденциясы болбойт. Могу жогорку резиденцияны сатсаңыздар, мына курулушчу Аскарбек отурат, Бишкекте 1 гектар жер 1 миллион доллар. Ал 56 гектар жер. 56 миллион доллар эртең түшөт. Аврора менен көлдөгү резиденция сатсаңыз 100 миллион доллар эртең түшөт. Кыялды сатсаңыз 10 миллион доллар эртең түшөт. Акчаны асман эстеп бере жок. Президент өзүнүн мисалында көрсөтүш керек. Мен ким экенимди. Экинчи, баарыбыз Сингапурду мода кылып алдык. Биздин кедей, биздин билими жок Бангладеш 2010 жылы киши башына киреше 450 доллар болчу. Биздики 1250 болчу. 10 жылдан кийин биздики 1250 калды. Бангладеш 67% ел билими жок. 1800-гө чыкты. Дүйнөдө азыр Кытайдан кийинки кийим саткан экинчи фабрика болду. 4 багытта. Ошол 4 багытты мен силерге санап берем. Биринчиден биякта ошол мыйзамды жазышкан, 17 мыйзамды жазышкан Искендер Шашеев отурат. Биз Грузияны мисал кыла беребиз. Грузиядан да күчтүү экенибизди бизде бар. Мисалы үчүн Талай Кочманов, мисалы үчүн Андрей Красников, мисалы үчүн Нургазы Жокумов, Искендер Шашеев жана Азамат Акенеев. Ошолор менен 17 мыйзамды жаздык. Кээ-бирөө Грузияны да күчтүү. Ишкерлерге байланыштуу 4 багытын мен силерге айтып берейин. Биринчи, салыктын 3 түрү болот. Салык выручкадан болот, НДС болот, социалдык салык болот. Эң жөнөкөйлөштүү. Экинчи, Мишустин эмчи премьер-министр болду. Ал салык кызматын жетектеп туруп, бүт салыктык төлөмдөрдү электрондук төлөөгө өтүп, Россияда салык базасы кризис журунда 40% өстү. Биз ошол электрондук төлөөгө өтсөк, биздин салык төлөө системасы 50%га, ал эми электрондук коммерция жөнүндө мыйзамды киргизсек, бизге кошумча бюджетке 2 миллиард келет дагы, көмүскө экономика 60% сыртка чыгат. Бул электрондук коммерция дегенде баарыбыз бизде 2,5 миллион адам интернетке кошулган. Бүт төлөөнү, север электрону, телефондук, соода баарын өткөзсөк, бизге теневой экономиканы чыгууга 60% ички дүң продукция көбөйөт. Сөзүм өтө кыска болуп калды. Андан башка мыйзам инвесторду колдоо жөнүндө, андан башка мыйзам медициналык туризм жөнүндө. Ысык көлдө 360 пансионаттын 370-и 11 ай кара кулпу кайтарат. Биз ошолорго НДСтен не облагается десек, Орто Азиянын медициналык туризмдин борбору Кыргызстан болот. Ысык көл болот. Бизде Грузияда да экономисттер бар. Бизде Грузиядан да күчтүү жазылган 17 мыйзам бар. Бизге ошонун кепилдиги болгон Саакашвили дейт президент керек. Бизде либералдуу, радикалдуу, рыноктук реформа болбойт, Кыргызстан өнүгө албайт. Ал 17 мыйзам парламентке келип, 7 айдан бери өкмөт коркутуп сүмүрүлгөн. Ушул 17 мыйзам кабыл алынса, бизде Грузиядагыдай чыныгы реформа кылсак болот. Баарыңыздарга эл карап рахмат. Рахмат.